Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 8 классынын окуучусу Бекенова Айдайдын гүлдөр жөнүндө презентациясы. Жытына кумар канбаган, назиктик дайым жанданган, жашоодо гүлдү сүйбөгөн айткыла деги бар бадам. Гүлдүн жыты буркурап, адамдын маанайын көтөрөт. Жаратылышта гүлдөр тулуктап, анда кооздоп, укмуштуудай кереметтүү кылып коет. Аны көрүп рахаттанасың. Мен жакшы көргөн жана мен айтып бере турган гүл бул мандала. Же орусча тургондо тюльпан. Мандалак лилиялар тукумундагы өсүмдүктөр уурусу. Пияз түптүү, бир сабактуу, бир гүлдүү, көп жылдык чөп өсүмдүгү. Чөчүкчөсү жок, тегиз жээктүү, 2-3 жалбырактуу. Гүлү кызыл же сары кызыл. Жер жүзүндө 100дөн ашын түрү, Кыргызстанда 19 түрү кездешет. Өрөөндөн тартып, бийик тоолорго чейинки жумшак күрөң боз топурактуу, шагалдуу, таштактуу жерлерде ошондой эле шалбада, бооздоңдо өсөт. Ардыгы кооз өсүмдүк. Кай бир түрү жоголуп баратат. Ошондуктан 9 түрү Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Булардын бардыгы Борбордук Азиянын, анын ичинде 7 түрү Кыргызстандын эндеми болуп эсептелет. Окшош мандалак. Пияз түбү ири, диаметри 4 см, жумуртка сымал формада, сырткы кабыгы күңүрт күрөң, калың кээде узун, ичинен сейрек, узун, алтын сымал сары түктүү, сабагы 30 см чейин жетет, жогору жагы үлпүлдөк түктүү, жалбырактары 3-4 санда, узундугу 25 см, жазы ланцеттүү, көгүлтүр, жашыл бири-бирине жабышпайт. Учу түкчөлүү, чет капталдары кирпикчелүү ак кемирчектүү, гүлү бир кыйла ири. Башкача мандалактардын формасы менен айырмаланат. Гүл коргонунун сырткы желекчелери сүйрүү, учтуу жана түкчөлөрү ичинен кызыл. Гүлдүн түбүнүн ортосу күрөң кызыл, кара тактары менен. Ачык саргыч кууш жээкчелүү. Ички желекчелери учтары үлпүлдөк түктүү, бир аз ийилген. Сырткы желекчелеринин төмөн жагы сары жашыл бозомук, кызгылт көк тактуу, иш күрөң кызыл жана мен ошондой эле өз колум менен тарткан сүрөтүм.